Золгенсма дарылабайт да полностью. Банкта жаткан жана наличка акчалар 67 миллионго жетип калды. Кече фондто деле биз бир кичинекей баланы кармадык. Номерин алмаштырып туруп өзүнүн эми банкын коюп туруп таргет кетирип койгон да. Өзүбүз байкабай аттык да. Бирок карабылса ошо түз эфир уюштуруп, өзүнүн эми банктарын коюп алып. Мисалы, элим барсыңбы, кандай ишенебиз? Эмне себептен дарын алгандан кийин сөзсүз түрдө Москвага келип жашаш керек? Анан мындан кийин дагы ушул кайрымдуу иштерин улантамын деген бир оюңуз, ниетиңиз Жок, барбы? Жок, андай жок. Элден түшкөн акчадан канча бир пайызын алып калышат экен, мисалы. Сиздерде кандай ошол маселе? Өзү укол кандай болот экен мындай көрүнүш? Көрүнүштөр капельница эле. Почти 500 миң акча чогултуп берип койгонбуз да. А мен офиске алдап чакырып, сумкаларын карасак ал действительно. Адамдар келип силерге деген акча төлөйт, силер акча иштейсиңер деп айтышат. В общем, врач должен быть сертифицированным. Он должен... Демек, андай врач бизде жок. Бизде жок. Мен сизге бир суроо берип коеюнчу, Арузаттын анау кандай экен состояниясы? Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз эң биринчилерден болуп 3-4 жыл мурда Арузат деген кызыбыз Золгенсма оорусу менен ооруп калган. Мына ошол ооруга жалпы элибизден 2 миллионго жакын акча чогулуп берилген. Албетте доллар менен. Бул акчалар ал кызыбызга чын деле жардам бердиби? Азыркы учурда абал кандай? Биз Москва шаарына барып кабар алып келдик. Ал эми андан сырткары социалдык тармактар ал жылдан бери өнүп кеткендигине байланыштуу ооруну жабынып, оорунун аркасынан да акча тапкандар айтылууда. Бул тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Жакшы, рахмат. Келесиздер. Арузат чоңоюп калган окшойт. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кайсы жакка өтөлү? Жүрүңүз, сөзсүз баштап бериңиз. Ассалам. Привет. Привет, как дела? Это тебе. Любишь сладкое? Спасибо. Да? Спасибо. Ай, молодец. Канча жашка чыгып калды? 6. Или до, рос, кожа, июнь, покрыто все наше тело. Аруза, как дела? Нормально. Что делаешь? Играю в Roblox. Сколько тебе лет уже? 6. 6? Ого. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык. Жакшы жүрөсүздөрбү? Жакшы. Кыргызстандан кеткениңиздерге канча жыл болуп калды? 3 жыл болду, Жок, Мен- бизге мен- 4 жыл. Бакалка 3 жыл. Мен кеткениме 3 жыл болду, булардын келгенине 3-4 жыл болду. 3 жыл болду. Биз 1 жыл мурда келгенбиз Арушка экөөбүз. Сбор башталганда эле келишкен да. Азыркы учурда Арушка кандай абалы? Абалы жакшы, азыркы учурда реабилитацияларга барып жүрөбүз, реабилитация алып жүрөбүз. Мына жаңы эле силердин келериңердин астында эле бассейндин занятиясынан келдик. Аяктан реабилитологдун занятия кылат. Жумасына 2 занятиясы бар. Понедельник, пятница бүгүн келдик. Бар жакшы. Эмне себептен дарын алгандан кийин сөзсүз түрдө Москвага келип жашаш керек? Анткени бизде болуп калдык. Мисалы, акыркы учурда Хамзаларды, мисалы, дарылангандан кийин бир башка өлкөдө жашаш керек турбайбы? Бир канча бир убакыт. Эми ал сөзсүз түрдө эмес да. Сөзсүз түрдө 2 ай жашаш керек да негизи. 3 айга чейин. 3 айга чейин укол алган өлкөдөн, ошол даже шаардан чыкпаш керек да. Анткени иммунитет түшөт. Иммунитет түшкөндөн кийин бир комнатадан вообще чыкпаганга аракет кылыш керек да. Максимум анализ барып, больницага барып анализ тапшырасың, кайра үйүңө келесиң да. Кийинки дарыны алгандан кийин буну кайра деген өнөрдүн баарын кайтарыш керек да.
кандай деген өнөрүнүн баары жоготту да балачы. Ошол өнөрдү кайтарыш үчүн реабилитация керек. Мисалы үчүн Бишкекте мындай реабилитациялоо борборлор жаңы ачылып атат, бирок түзмө түз ошол именно СМА менен иштеген реабилитациялоо боюнча азыр ошол сферада специалисттер жок да негизинде. Опыта мало. Жалпы мисалы Арузатка канча акча чогулган так? Ошол кезде 1 миллион 800 миң доллар чогулган да. 1 миллион 800 миң доллардан ашыгыраак чогулган. Ошол кезде 1 миллион 815 миң долларбы ушундай төлөгөнбүз клиникага, Золгинсмага. Ал кайсыл жакта эле? Ал Дубайда болчу. Дубайда? Дубайда ошол суммага укол алганбыз. Анан кийин дагы бир 25 миң долларга жакын жашоосу, анан ошол жакта больница. Дирхам болчу. Дирхам. Дирхам болчу. 25 миң дирхам. 25 миң дирхам дополнительно ала келди деп айтканда, но на всякие расходы, непредвиденные расходы деп. Иши кылса акырк бүт ошол чыгашасы менен бүт бары менен бир где-то дагы үстөн 20 миң доллардан ашык төлөгөнбүз да. Анткени ошол жактан Арузат пневмония болуп ооруп калган. Ошол кезде биз эң жанагындай чилдеде барганбыз да, августтун чилдесинде барганбыз. Ал Дубайда температурасы 50дөн ашык жылы ысык болчу. Анан укол алгандан кийин резко бир 40тан ылдый түшүп кеткен да. 30 болуп калган. Вирус, температура. Температура Жок, ысык. Аба райын эмеси да. Ошондуктан Арузат пневмония болуп ооруп калган да. Аякта постоянно кондиционер болуп, анан ооруп калып больницага жатып, больницага дагы отдельно дагы 18 миң долларбы, бир жумага жатканына 15-18 миң доллар дагы төлөгөнбүз да. Анан дагы ушул жактан оборудованиясы жок экен. Буларды ушундай балдар көбүнчө өздөрү жөтөлө алышпайт да. Анткени дем алган анан кийин жөтөлө турган өзүнчө да булчуңдар болот да. Ал булчуңдар дагы эме болуп калат, слабый болуп калат. Слабый болгондуктан өзүнчө аппараттар бар, откашливатель деп коет, ошол жөтөлтүргөн. Ошондой аппараты да жок болчу да, бардыкычы өзүнүкү. Биз төлөйбүз, анда хорошо, бизге алып келгиле, ошондо биз төлөйбүз десек, ошо Philips'тин өзүнүн представительдери келип бизге алып келип берди. Тоже ага дагы өзүбүз төлөп. Анан ошондо акыркылар менен 1 миллион 850 миң долларга жетпеген акча кетти да ошонун баарына. Өзү укол кандай болот экен мындай көрүнүш? Көрдүңүздөрбү? Капельница эле. Колго эле берип коет. Ооба, 1 саат саят. 1 саат куят ошо капельница. Бизде Инстаграмдан табылсаңар болот кайра эле видеону. Акта коробкасы деле айылда жатат, айылдагы үйдө. Кыргызстанда калып калган. Кыргызстанда калып. Капельница кадимкидей эле 1 саатта киргизет, ошону саят. Колго эле. Болду, бир эле ошол. Канча грамм экен? Ал веске жараша чыгарышып беришет да. Анан веске жараша заказ кылып берет да. Капельница. Вот, мактан по время устанавливают и по времени рассчитывается, 1 саатта коюлат да. Андан кийин мисалы бул дарыны алгандан кийин бала айып кетишине кепилдик беришеби экен, кандай экен ушул да? Аны кепилдик бир да дарыга жок да негизи. Любой эле дарыны карасаңар 1 миллион 800 доллар турабы же 10 сом турабы айырмасы жок. Бир дагы дарыга кепилдик жок. Ооба, ушундай ооруну жок кылганга эмеси бар. Бүт эмеси аннотациясына жазылуу, ооба ошо ооруну жок кылат, бирок гарантия деген ал эч ким бере албайт да. Жок, гарантиядан мурун бул дары деген Золгинсма дарылабайт да полностью. Дарылаганга деп чыгарылган эмес да. Дары, получается, Золгинсма полностью дарылайт деп чыгарылган дары эмес да. Бул деген жөн эле эмес, а вот дене организмде болгон ген сынык болот, иштебейт. Мышцалардын питаниясына керек мотонейрондорду чыгарбай калат. Анан бул дары болсо, это вирус, живой вирус, аденовирус, который внедряется в организм, заменяет собой ген. Сама вот ошо вирустун өзүнүн природасы, ал как паразит да. Получается, адамдын денесине кирип, ошол сынык генди өзү менен алмаштырып, и мотонейрондорду чыгарып баштайт да, вместо поломанного гена. И то есть Золгинсма прям ооруну дарылайт деген эч жерде эч ким айтпайт. Просто ошол оорунун дальше күчөшүн токтотуп коет да. Мындай жеңил түрдө айтсак, мындай да. Оорунун себеби бар.
ошол себебин жок кылат. Бирок оору уже канчалык балага зыян келтирди, аны кетирбейт да. Мисалы үчүн балага кеч сайылып калдыбы, ал ушул убакытка чейин уже басып калыш керек болчу. Ал зыяндык келтирди, ал зыяндыкты кайтарып бербейт бул дарычы. Бул жөн эле кийин дагы зыян алып келбесин деп жок кылып салат, таптакыр Токтотуп коет. токтотуп коет, күчөшүн күчөшүн токтотуп коет. Кийинки уже кайра өнөрүн, балага өнөрүн алып келишин бул только күнүмдүк иш, күнүмдүк реабилитация, күнүмдүк бала менен иштөө болду. Балага сен уже өмүрүңдү арнайсың да. Же поддерживающий терапия дагы кошулупчу. Өзү дарынын аналогдору барбы экен негизи? Жок. Андай Аналогдору жок. именно ошол дарынын себебин алган аналогдору жок да. Азыр Россияда жасалып атат, исследования проходят, клинические испытания өтүп атат. Бир дарыга тоже ошо Золгенсман аналогы деп чыгарган атышат, бирок пока что ал дарыны патентовать этип эчтеке кылына элек. Аналогдору жок, бирок тоже смага деген поддерживающая терапия бар да. Просто айырмасы Золгенсманы бир жолу алат, и ал организмде кала берет, пока что по исследованиям. Башка дагы 2 дары поддерживающий терапия, спинраза менен рездиплам, ал болсо постоянно ичип туруш керек да. То есть рездипламды күн сайын ичет, а спинразаны 3-4 айда бир спинной мозгко прямой сайып турат. Алар со временем вымываются, организмден чыгып турат да, любой эле дарыда болчу. Золгенсмада эмес, прям таких прямых аналогов нету. Негизи мурда жалгыз сиздер билишет эле да, элдерчи. Кыргызстан жалпы элдерчи. Андан кийин көбөйүп баштады. Хамза ооруду, андан кийин дагы Хамзаны билгенден кийин артынан дагы ушинтип ооругандар балдар бар экен дагы. Негизи көп экен да. Бул оору негизи эмнеден пайда болушу мүмкүн экен? Ошону изилдеп көрдүңүзбү? Эмне себептен? Бул пайда генетика да, бул любой эле генетический оорудай муну пайда болушун эч ким айта албайт. Мисалы үчүн бул өмүр бою балким сенин 7 атаңа чейин баары тең, эч ким ичпеген, чекпеген, баары эчтеке туганга үйлөнбөгөн, баары мындай кандай келиш керек, ушундай келген да. Бүт ошол туган уруктарыңчы. Ошо в себе носили этот ген да. Өзүндө ошол сынык генди алып жүрчү да. Бирок эч кимден не проявлялось или билген эмес. Именно сенден ошол чыгып кетиши мүмкүн да. Бул мындай случайность да. Бул оору негизи Википедиядан деле карасаңар 1800 бир нече жылда эле уже изилдеп башталган да. Просто ал кезден мына 2000 канча 2000-чи жылдардан кийин эле дарылоосун изилдеп башташты да. Кантип дарыласа болот депчи. Ага чейин даже дарылаганга эч ким билбечи, бирок ушундай оору бар болду да. Эч ким дарылабайт, дарылабайт. Жок, это все разрабатывалось, допустим, Золгенсман, если окусам... После 2000-х только начал. Нет, до этого начало. 23 года они только разрабатывали. 23 жыл, они только ошо дарыны ойлоп табып, кандай кылып иштеп, ошонун баарын жасашкан да. Андан кийин еще канча деген жыл клинические испытания өткөзүшөт. Сначала на животных, потом на людях, да. И только потом, то есть аны чыгарганга дагы аябай көп жыл керек да. Анан көп жылдан мурун еще и миллиарды долларов были потрачены. Давай уберу. Миллиарды долларов были потрачены, поэтому и цена тоже такая высокая. Азыркы учурда арузат басалабы негизи? Жок. Басалбайт. Басалбайт. Занятиялар дедиңиз, суу алып барып турат окшойсуздар. Агына көңүлдөрү. Жакында эле 2 жумалык курс реабилитацияны өттүк. Биздики ар кандай курстар бар да. Курс массажа, курс ЛФК, курс мына бассейндеги реабилитолог менен курс бар. Бирок бассейндеги реабилитолог менен биз токтотпойбуз. Ал биз эле там ооруп барбай калсак же реабилитолог өзү отпускка кетип калбаса эле, а так жыл сайын стабильно бир жумада 2 жолу барабыз да, так калтырбайчы. Ошол жактан постоянно жаңы өнөрлөрү чыгып турат. Ошонун баарын Инстаграмга чыгарып турабыз. Жакында эле 4 такалап мынтип 2 колдоп 2 буттап мынтип эме туруп калды да. Туруп башын көтөрүп калды да. Негизи бул дары боюнча биринчи 1 миллион 800 миң акча чогулду дедиңиздер, эл чогулуп берди биринчи. Чогулганда кандай сезимдер болду? Мындай элге
көз карашыңыздар кандай болду? Эл муну чогултуп берет деп ойлодуңуздар беле? Башында эч ким ишенген эмес. Ооба. Башында өзүбүз деле ишенген эмеспиз. Башында туугандар деле бизге ишенген эмес. Жакындар деле ишенген эмес. Ошондо кандай ойлор болгон? Чогултуп бүткөндөн кийин көп сезимдер болду. Бирок биз ошол кезде уже анткени биздин сбор көпкө чейин болду да. Биздики көп ошого чейин көп убакытта жеттик. 1 жыл 4 ай чогулттук. 1 жыл 3 ай чогултуп турбуз. Ошол уже чогултуп бүткөндөн кийин все, сбор жабылды дедик. Россияда ушул дары боюнча жаңы закон чыкты. Ушул дарыны патентовать этип баштады, бирдеке кылып баштады. Регистрировать этип баштады. Ушул жактан расмий түрдө каттаган үчүн буга дагы үстүнөн салык кошулуп калды. Анан бул расмий каттоосундагы убакыты аябай узак экен да. Почти жарым жылдай болду. Ошол каттоосу эле жарым жыл болду. Ошондо биз сборду жаап туруп эле болду, алабыз деп уже бияктан күчтөнүп турганда биздики сразу ушундай жаман жаңылык чыкты да. Эмне кылабыз деп анан ушинтип жарым жыл ушул жакта жүрдүк да. Мына азыр айтат. Анан ошол убакытта эле курс ушундай невыгодный болуп калды да. Биз чогултуп калган акча, биз Россияга 120 миллион чогултабыз деп келгенбиз. Россияда 120 миллион рубль турат го деп. Анан бияка ушинтип келсек, салык дагы үстүнөн кошулуп калат каттоо үчүн. Ал салык 10% эле, 10% болчу. Ошол 10% болгондо 133 миллион болуп калды да. Курс менен кайра санаганда ошол кезде уже 2 миллион доллардан ашып калды да. Биз уже 2 миллион доллардан азыраак чогултуп болду, сбор жабылды деп баарына уже жарыялап койгонбуз да. Нет, ты про свои чувства сначала расскажи. Спроси не про другое. Сезимдер ойдо жок, уже эсте жок. Чын айтканда. Анан Жок, просто 2 миллиондон ашып кетти деп атасыздар да? Мисалы 1 миллион 800 миң жабылган сбор. Анан ал жан кандай таптыңыздар акчаны? Ал жактан Налогтун акчасын. Жок, биз бияктан алган жокпуз. Биз Дубайдан алдык да. Биз башында бияктан башында биздики просто вот сбор жабылган моментте марттын башы болчу да 22-жылы. Февралдын аягында Украина менен спецоперация башталбады, анан доллар аябай өсүп кеткенде биздики ошо курс менен каждый день курс менен которуп саначубуз да отчеттучу. Курс менен которгондо жабылып калды да, прям излишек болупчу. Аябай көп болуп жабылды. Анан акчаны тийбей эле ошол курс менен кандай жабылса ошондой эле тура берсин деп коюп койдук. Анан ал моментте Россияга ввоз запрещен был. Декабрда дарыны бияктан регистрация кылышты. Декабрдан кийин 6 ай ошону бюрократиянын баарын бүтүргөнгө убакыт берилет экен да. Биз ал 6 айды күтүп отурганда курс кайра мындай болуп атып, бул өйдө болуп атып, дары бияка киргизилет деп уже с какого-то числа вот жайында ввоз начнется деп киргизилип баштайт деп айтканда курс ылдыйлап кетти. Бизге аябай невыгодный болуп калып, анан еще бияктан деген 10% НДС кошуп салышты. 10% НДС кошкондон кийин биздики акчабыз жетпей калды. Анан жарым акчабыз биякта болчу, Сбербанкта жарымыбыз Кыргызстанда, долларда доллар менен сом менен ушундай аралаш болчу да. Анан ошол моментте как раз бияктан рубльды бияктан доллар сатып алып эле тияка Кыргызстанга жиберип так иштеп атышкан да элдерчи акчаны кичине көбөйтүп. Биз дагы ошентик, анан акчаны туда-сюда которуп атып, анан на курсовой этот разница. Жана жакында эле сбор болбоду ошо улдарыбызга, кичинекей балдарга. Жанагы сиздердин издешти окшойт биринчи эле. Ооба, биз деген Хамзанын мамасы мага деген еще сентябрда эле жазган. Чалышып сүйлөшкөнбүз да сентябрда эле. Жол жобосун айттыңыздарбы? Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Ооба, биз ошондой деген сбор ачсаңар мындай болот деп анан сүйлөшүп алар деген ошондой эмне кылсам билбей атам деп чалганда, силер кандай кылдыңар эле, сборду кандай баштадыңар эле, может фонддор бар депчи. Анан мен айткан болчумун биздики ушундай эле болду, алардыкы еще, алар өзүлөрү Казакстанда, анан тоже кичине түшүнүксүз болуп, анан все, что өзүм билгендин баарын айтып бердим, плюс еще ошо Казакстанда болгон группага, по-моему, ата-энелердин сообществосу бар да. Ошол жака группага кошуп койгулачы деп жазгам бир ата-энеге.
Вот, анан алар уже ноябрда сбор башташты да. Алар Казакстанда болгондо бир жакшы жери неме Казакстан Кыргызстанга караганда леченияны предоставляет. Бирок по критериям Хамза өтпөй калып, анан Золгенсма бербейбиз деп коюштур да. Азыркы учурдабы? Жок, ошол моменттечи анан ошентип бере албайбыз деп айтышты, берилбейт деп айтышты по критериям. Анан эмне кылабыз деп сүйлөшкөнбүз да. Ошо анан ошондон кийин бат эле ноябрларда сбор башташты да. Андан кийин дагы башка уулдар да чыгып баштады. Алар сиздерден эмне жардам сурады? Кимесе Баары бир кайрылуу же Аслан дагы? Допустим, Хамза менен сентябрдан баштап сүйлөшкөнбүз да, мамасы менен. Андан кийин бир учур сүйлөшпөй калганбыз, андан кийин кайра вот активно сүйлөшүп баштадык. Байхандын мамасы менен мен былтыр эле жазында конференция болуп, ошо СМА алардын ата-энеси депутаттар менен сүйлөшүп, мен ошакка Кыргызстанга барганда мага келип экөөбүз сүйлөшүп таанышканбыз да Байхандын мамасы менен. Алар ошондон кийин бат эле сбор башташкан болчу. Бирок ошо жайында сборун токтотуп коюшту. Анан күзүндө биз октябрда Кыргызстанга барып келип, бияка келгенде бизден вертикализатор сатып алган болчу да. Бизде арузаттыкы кичинекей болуп калып, биз башка алабыз, буну сатабыз дегенде биз алабыз деп алышкан болчу. Андан кийин вот балдардын Аслан менен Хамзанын сбору жабылып калганда Байхандыкы дагы жабылды алардын артынан. Асландын мамасы менен тоже вот кышында жазган, по-моему, или февральда эле где-то так жазып, балабызга вот ушундай диагноз коюп атат, эмне кылабыз депчи. Анан силердики кандай болду эле деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин, по-моему, группага кошулган, ата-энелердин группасына WhatsApp'ка. Анан где-то марттарда или февралдын аяктарында эле балабыздын анализи мондай болуп чыкты деп жазган да, сүрөтүн жиберген. Анан силердики кандай эле, мен айттым, вот биздики точно ошондой болчу депчи. Анан ошондон кийин бат эле. Эми ал балдарды эл билет да. Аслан, Хамза билип калышты. Билбеген мындай. Эл билбегенде жазгандар бар сиздерден жардам сурап? Башка балдар барбы дагы? Бизде кыргыздар да ушинтип баргандар. Ооба. 30га жакын. Ой, 39бу же 36бу ушундай бала бар. Ар бирине Жок, ар бирине Золгенсма кереги жок. Уже там просто кээ-бирөөнө там ошо 10дон ашып кеткен жашычы. 10дон ашып кеткен, уже чоңоюп калышкан. Чоңоюп калган балдар да. Алар кандай болот да бала? Аларга поддерживающий терапия керек. Жанакындай эле Риздиплам, спинраза. Риздиплам, спинраза деген бар. Риздиплам бул деген сироп сыяктуу эле, порошок сыяктуу эле, аны суу менен аралаштырып эле ичсе болот да. Аны салмакка жараштуу ушундай бир флакон 4000ден 7000 долларга чейин турат. Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай да баасы. Аны бир флакону, мисалы үчүн азыр арузаттын салмагы менен бир флакону 10 күнгө жетет да. Мисалы биз алсакчы, эгер ала турган болсок. Аны болду, жашоонун аягына чейин ичесиң да. Ошондо ичсең, оорунун зыянын токтотуп турат да булчу. Бул оорунун өзүн жок кылбайт, оорунун зыянын токтотуп турат. Оору эмнеге зыян алып келет? Бул деген белок чыгарттырбайт да. Биздин ошо кыймыл аракетке жардам бере турган мотонейрондорго белок бербей коет да. Бул ошол белок менен аздыктап турат да. Ошондуктан Риздиплам бар, анан спинраза бар. Спинраза кичине оорураак дары, ал деген билиши канча эле? 10 миллион беле? 6. 6 миллион рубль болчу. 6 миллион рубль, эми ошондо азыркы курс менен бир 70 000 доллар экен да, плюс-минус. 70 000 доллардын тегереги. 70 000 доллардын тегерегинде бир уколу 4-5 укол алат да жылына. Бир жылда 6 укол, андан кийин жыл сайын 3 укол болот. Жок, бул алда эле салмакка жараша эмес. Жок. Салмакка жараша эмеспи? Первый год, биринчи год загрузочный доза, прям неме 6 укол алып салат сразу. Потом жыл сайын 3 уколдон только ал деген баланы общий наркозго киргизип, анан прям спинной мозгко напрямую сайылат да. Эң маанилүүсү бул то, что жашоон чыккандары да ошол просто. Жашоонун аягына чейин алыш керек да, аны дагычы.
жашоонун аягына чейин алыш керек, ал дагы зыянын токтотот, оорунун бирок ооруну жокко келтирбейт да. Ошондой жашы өтүп кеткен же золгинсма албаган балдар ошондой дарыга кайрылыш керек. Бирок андай дары дагы, андай дарылар дагы мындай золгинсмадан да кымбат чыгып атат да. Өмүр бою алсач. Өмүр бою алсачы. Биздин өзүбүз врачтар ошол дарыны колдоно албайт экенби? Мисалы, эмне үчүн бизде врачтар ошол эгер дарыны алып келип берсе сая Врачтар албайт? эмес да. Золгинсманыбы? Сайганга аны деген ошо золгинсманы чыгарган немеге барып өзүлөрү Обучение Обучение өтүп алып, анан келиш керек да, кандай саяш керек, потом побочный эффекттерин баарын изучать этиш керек. В общем, врач должен быть сертифицированным, он должен. Демек, андай врач бизде жок. Бизде жок. И Жок, плюс еще ал бизде кеп врачта эмес да, кеп квалификацияда да. Именно ушул квалификация жок, ал квалификацияны өтүү бул мааниси жок да. Анткени өлкө бербейт акча андай дарыгачы. плюс еще вот да, өлкө бербейт, и Минздравка вот дары жаңы чыкканда ар бир өлкөнүн Минздравы ошол дарыны өзүнө, допустим, Минздравда список бар да, список орфарных заболеваний, а напротив лечениясы турат да. Ал может просто перечислено, либо зарегистрировано. Ошону регистрация кылыш керек. Как только Минздрав регистрация кылгандан кийин, они уже обязаны завозить эти лекарства и обеспечивать граждан. А у нас эти лекарства не зарегистрированы, только Рездиплам зарегистрированный. Его сейчас завозят, но только 8 детям. 8 эле бала алат. Хотя Кыргызстанда 39 бала бар. 39 бала, Бул эми подтвержденный балдар да, Жок, 39 подтвержденный, где-то 20 подтвержденный, калгандары вроде анализ бере элек. Дагы мындай билбегендер балким бар да, анткени азыркы учурда диагностика Кыргызстанда ошол оору боюнча, вообще генетикалык оорулар боюнча диагностика кичине алдыга жүрүтүлдү, бирок баары бир специалисттер жетишилбейт да. Мисалы үчүн эми Бишкекке келип ушундай диагноздорду койбосо эле көп региондордо мисалы үчүн билбейт. Алар көп региондор өзүнүн эле райондук клиникага келет. Ал райондук клиникада мына биздин өзүбүздүн эле мына жеке примерибиз. Региондогу поликлиникага келсең, кыздай эми басып кетет. Кичине күтөп турула. Ушундай да. Эми билбесе эле, билейин ошо мен билбейт экенмин, эч качан айтпайт да эч кимчи. Жок, мен билбейт экенмин, ошону силер андан көрө ошо Бишкекке эле барып, мындай билип келгиле деген ордуна мындай эле диагнозду коюп коет да. Ойлонуп табыштырып эле, келиштирип элечи. Сиздер бул диагнозду кантип кылдыңыздар эле? Бишкектенби же башка жактанбы? Бул Бишкекте ал кезде сманы Бишкектен көп балага кое алышпачы да. Биз ошол жанагы Нсомитке барганбыз, жалдагы. Ошол жака барганда бизге вообще башка диагноз коюп берип койшкон да. Биз дагы 1-2 жерге барып Бишкектен аяктан дагы кое албай, анан биз кийин эмеге барганбыз. Жөн эле ошол кезде еще пандемия баштала элек болчу, Же уже башталды. Пандемия уже болгон. Түшүп калбадыкпы? Пандемия Диагнозду издеп жүргөндө пандемия башталып калды. Анан үйдө отуруп калдык. Врачтарга бара албай. Пандемия болуп, анан кийин бир ушакта орус Россиянын эмесинен бир врач таптык да. Ал онлайн консультация жүргүзүп берем деп, видео менен эле баарын сүйлөшүп, видеозвонок менен эле баарын көрсөтүп берип койсок, кандай кылып бергиле, кандай мындай тургузсаңар баланы, мындай тургузсаңар, мындай көрсөтсөңөр деп карап туруп эле, силердики ушундай диагнозго окшош экен, анализ тапшыргыла, срочно генетический не кылсаңар дагы бияка Россияга жөнөттүрүп эле каныңарды. Ушактан силерге эмен диагноз чыгарып берет деп. Ошо кандын эмеси менен биз ошондо инвитро аркылуу бергенбиз. Инвитро аркылуу бергенде эле ошондо эме деп чыкты да. СМА деп чыкты да. Подтверждение болду. То анда лечение деле жок болчу деп. Бар только лечение кандай десем, врач, бир укол бар, 160 миллион рубльден кымбат. Экинчи укол бар, аны пожизненно аласыңар, ал деген 125 миллион доллар, 125 миң доллар турат бир уколу. Аны, короче, биринчи жылы 6 укол, потом мындай аласыңар, и все деп койгон да, башка дары жок депчи. Рездиплам анда жаңыдан чыгып аткан да, то есть неме эмес болчу. Только исследованиялар жүргүзүлүп атканда, еще чыга элек болчу.
ошентип анан эмне Ошол күндү эстеп атасыз да. ооба Ошол ошол күн ошол катуу 1 миллионду укканда 1 миллион 600 миң, 1 миллион 800 миң керек дегенде кандай ой келди сиздерге? Бул акчаны кандай табабыз? Ишендиңиз беле биздин элибизге? табабыз деп деле ойлогон эмеспиз. ооба биз негизи Жөн эле- ишенген эмеспиз да. Ал кезде Россияда деле андай сборлор бар болчу да. Россиянын сборлору бул жактан чоң деген меценаттар Саналуу жаап болчу берип, бир 10 чактыдай балким бар болчу да. Примерлерчи. Ушинтип чогултуп, ушундай 2 миллион доллар. Ал кезде еще 1 миллион 800 эмес, ал кезде 2 миллион 300 доллардан, 300 миң доллардан чогултуп отчукан да. Анткени Америкада ушундай чек болчу да. И Россияда койчу эмес ал. Россияда койчу эмес ал кезде. Америкага Биз барып жаңы анан билген койдуруп кездечи. Америкага биз деле ошо жаңы неметкенде сбор баштап атканда Американын клиникаларына жазганбыз да. Счет сурап, инвойс жиберишкен да, ошолорчу 2 миллион 350 эле, 350 деппи, ушундай деп чыгарып беришкен да, 2 миллион 350 200 деп. До сих пор ошо недавно эле. Түшүнүктүү. Азыр Арусаттын ден соолугу жакшы. Ооба. Эч кандай маселе жок. Жок. Эми ошол күнүмдүк реабилитация болот, күнүмдүк жумуш. Насер көргөндөй эле ушундай эмелери бар, занятияга Бүт бар, шарлар. Арушканыкы. Тиги кроваттын үстүндөгү конустар, эмелер, бул жакта лестница турат. Ушул менен күнүмдүк эмелери бар, машыгуулары. Жакшы. Кыргызстанга бара элексиздер. Кыргызстанга бир жылда бир жолу барып турабыз. Арузатта барып турабы? Барып турат. Просто барган сайын ооруп келет да. Ошон үчүн коркобуз баргандан. Акклиматизация болуп, баягы барып, обязательно бирдеме болуп келет да. Жакында эле бир канча ушу күзүндө барып келдик 10 күнгө. Бат эле кайра. Кыргызстан жакса керек. Кыргызстан жагат буга. Өзүңүздөр эмне жумуш менен алектенип атасыздар? Эмне жаңылык жашооңуздарда? Жумуш ушул жакта эле мен иштейм, жылдыз үйдө бала менен. Меники бул жумуш. Күндө эле. Күндө эле. Ооба. Ну вот бир күн, допустим, понедельник бассейнге барабыз, буга чейин вот 2 жума күн сайын реабилитацияга барып аттык ЛФКга. Эртең менен ЛФКга барабыз, аяктан чыгып алып бассейнге барабыз, анан аяктан чыгып үйгө келчү эле уже кеч болуп калат. Вторник более-менее еще бош, среда күнү реабилитация, аяктан чыгып школага барабыз, үйгө келгичек деле кайра эле уже кеч кирип калат. Четверг биздики кайра бассейн, кайра реабилитация, ушинтип эле күндөр өтүп кетет да, түшүнбөй каласың. Бат эле андан сырткары өтүп кеткен жумада вот бутунда кийип жүргөн туутар, корсеттерин алмаштырып ошол жака барып аттык постоянно. Жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Макул болуп конок кылып чакырганыңыздарга. Негизи бул маселе Арузат ооруп калганда мындай аябай бир чоң көйгөй бул бүтпөчү деле сезсеңиздер керек башында. Эми негизинде бул мындай да. Биз ошондо эле бир жыл сбор башталганда эле биз бир жыл болот деп эми эч ким билген эмес да. Бирок ошол кезде эле биз уже башка ата-энелер менен сүйлөшүп, башкалар менен көрүшүп, бул ооруну изилдеп, кандай дарылоосу бар, ушул дарыны алып азыркыга чейин ушул балдар эмне кылып жүрүшөт, дарыны алгандан кийинчи ата-энелер менен сүйлөшкөндө ошондо эле уже билинген да, бул болду. Бул биз менен уже өмүрдүн аягына чейин. Бул ким билет, бул балким 5 жыл реабилитация болгондон кийин басып кетет, же 10 жыл болгондон кийин, же 20 жыл болгондон кийин эч ким айта албайт. Басып кеткен күндө дагы все равно ошол реабилитацияны дальше продолжать ете бериш керек да. Кайсыл моментте бирдеме кылбай каласың, ошол моменттен баштап сразу унутуп баштайт да. Жасалбай калат да. Сразу эле ошол моментте откат болуп башталат да. Ошон үчүн бул буну постоянно реабилитациядан башка дагы өзүң дагы настрой болуш керек да. Өзүң дагы ошого даяр болушуң керек, ошого күчтөнүшүң керек. Болду, мен ушуга өмүрүмдү бөлгөнгө даярмын депчи. Эң башкысы ошол. Бул дагы Кудай таалыман берилген бир чоң сыноо болсо керек. Ким менен сүйлөшүп атат деп ойлойсуз? Тайнеси. Тайнесиби? Может, потише чуть-чуть сделаем? Не, сүйлөшө берсин. Тайнешка, да? Мама моей мамы. Как ее зовут? Тайне. Тайне. Тайнесине жакын окшойт. Азыр просто тайнеси немеде, чет өлкөдө, мен байкемдикинде. Ошо байкемдин балдары менен ойнойт, чалышып алып онлайн.
Моих родителей снимают. Жакшы. Чоң рахмат сиздерге. Кудай таалам дагы бир баягы сыноону көтөрүлө турган адамдарга берет экен, күчтүү адамдарга. Ошонун катарына сиздер экенсиздер. Кудай таалам бир сыноосун бериптир. Аркасында сөзсүз түрдө жеңилдик болот. Анан сиздердин аркаңыздардан мисалы эл бири-бирине ишенип калды. Кыргыз элинин баркы көтөрүлүп, могул Хамзадан кийин улдарыбыздан сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Арузаттын келечеги кең болсун. Буйрса дагы келип турабыз. Кабар алып. Келиңиз. Күтөбүз. Балким эми көптөн бери көрбөгөндөр бар. Кыргыз элинде кол булап коңуздар, салам айтып. Туугандарыңыздар көрөт балким. Туугандар көрөт болуш керек, ооба. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздар көргөндөй эле, укол алгандан кийин жалаң гана жакшы жаңылыктар бизде. Азыркы учурга чейин реабилитациянын дагы канча убактысы бар билбейбиз, бирок биз күнүгө эле ойлойбуз качан Кыргызстанга барабыз деп. Ошон үчүн барыңыздарга рахмат. Жакында буюрса барганга аракет кылабыз. Кошулам дейбизби? Мен да кошулам. Жок, негизи чоң пландар бар болчу биздечи. Укол алып келгенден кийин Кыргызстанга барып, анан фонд ачып, ушундай СМА менен ооруган балдарга жардам берип, болгон өзүбүз билген нерселер менен барып бөлүшүп жардам беребиз деп, бирок тилекке каршы болот. Кандай пландагандай болбойт экен. Арузат ошо Кыргызстанга барган сайын эле ооруп калат же неметпей калат, анан биякта ошо жүргөнгө мажбур болуп калдык. Ошо. Бул оору өзү просто ушундай да. Жаңы оору дарылоосу пайда болду. Жаңы дарылоону изилдеп атышат. Ошон үчүн эч ким эч кандай прогноздор жок, эч ким эч кандай эчтеке билбейт. Кимден сурасаң эле бар эле эми билбейбиз, мына жаңы башталып атат да. Кайсы врачтан десең, эми мына биз кече эле мына обученияга барып келдик. Чоң рахмат. Рахмат. Арузаттындаки сонун кыз болуп чоңоюп калыптыр. Канча чыктым дедиңиз, сколько тебе лет сейчас? 6. 6, да? Это для твоих подписчиков. Привет, топай. Привет. Кыргызча сүйлөп атабы негизи? Үйрөтөт атабыз. Үйрөтөсүз. Акырындан түшүнүп. Жакшы, чоң рахмат. Пока кылып кой. Всем пока де. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда биз ушул Аскар Авто Дубай деп жалпы Кыргыз элине таалынган жакында эле ушул оору боюнча көптөгөн резонанс жаратып, Хамза Аслан уулдарыбызга жардам берген Аскар мырзага келдик. Келиңизде бирге кирели. Аскар Авто. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Эсиңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Эсен-аман. Жакшы, рахмат. Муну сизге таап коеюн, Сразу элеби? Болду. Кантиңиз? Сонун өзүң кандай? Жакшы. Мен отура берейинби? Смело, кандай, любой удобный жерге. Сол жакшы. Алхамдулилла, өзүң кандай укам? Жакшы. Иштер жакшыбы? Шүгүрсүңбү? Болуп атабы? Сонун экен. Жакында эле резонанс болду. Ооба. Иш боюнча анан Дубайга кетишти окшойт. Ооба. Дубай 28-29 кетишти окшойт. Узаттыңыздар. Ооба. Узат. Эми буга чейин бул орунду өзүңүз уктуңуз беле мындай? Жок, уккан эмес. Такыр. Такыр уккан эмес. Арузат боюнча да билген эмессиз. Арузатты кийин арузат жобуз укканбыз, бирок бул оору менен ооруган уккан эмеспиз. Эмне себептен ушул Хамза Асландар да ушуларга жардам берейин деп чечтиңиз? Эмне түрткү болду? Бул Хамзанын атасы келген эле өзү офисте. Анда биз Евразияда турчубуз го. Анан келип ошондо келгенде бир аз жардам көргөнбүз. Анан эми ошондо элеси калган эле да. Эми кандай бала экен. Кийин анан бир видеодон чыгып калганда баягы кыйналып кеттиптир да. Анан ошондон эле баягы историяга коюп чыгардым. Анан орозо мезгили болчу. Элдин жүрөгүнө кирип эле. Анан эртең мененге чейин 5,5 миллион чогулуптур да. Анан өзү деле түшүнбөй калдык. Анан уже дальше башталып кетти. Уже артка жол жок болуп калды. Азыркы учурда кандай пландар болуп тур Дубайда? Эмне иштер болуп атат азыр? 28 кеткен, бияктан мамлекет өзү колго алып, аяктан посольство биздин өкүлчүлүк өздөрү группа ачып WhatsApp'тан клиникага биздин өкүлчүлүк барып, сүйлөшүп,
Анан ошо 3 бала бир келет деп бир аз жеңилдетүүлөрдү каратып, анан өздөрү тосуп ала турган болуп, квартираларында өздөрү жайгаштыра турган болуп, мына пакет эле кылып ошондой кылып кетишти. Примерно канча деди, точно эсимде жок. Анализ тапшырышат экен да, почти 1 ай дедиби, ушунда плюс-минус анализ тапшырып текшерүүлөр болуп, анан укол салат окшойт. А так сүйлөшүп атабыз. Эми ал жакта VPN менен иштегенге жаңы барган балдар бир аз кыйналып атышат да. Негизи ошол укол алгандан кийин деле реабилитациядан кийин дагы укол алып туруш керек экен. Анын акчасы $10,000 дейт. Ал жагын уктуңуздарбы элексиздер? Жок, мен ал жагын уккан жокмун. Мен бул жерде вообще териштирген деле жокмун. Өзү укол алганда кандай болот, кандай укол, кандай болуп түзүлгөн, эмне болгон, биздин максат жөн гана ошо балдардын максат баягы эңсеген суммасын чогултуп берүү болду да. Так эч нерсесин териштирген жокпуз. Мындай арызат менен байланышып бул оору кандай экен деп мындай кызыгып көрдүңүзбү? Такыр. Жок, суранган деле жокмун. Бирок булар апалары Арзаттын апасы менен байланышта болгон окшойт. Өздөрү? Болгон окшойт ошо. Кандай болот, эмне болот, бүт сүйлөшүп атышат окшойт. Биз ал жөнүндө сүйлөшкөн жок. Эми биз ошол Арзаттын апасы менен сүйлөшсөк, негизи Кыргызстанда Силер Москвада барып келдик, барып конок болуп келдик. Жакшы. 40 бала бар экен ушундай Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча бизде 35 бе 34 окуттук эле өзү негизи. 40 бала бар дейт. Ооба. Анан мындан кийин дагы ушул кайрылуу иштерин улантамын дегендер оюңуз, ниетиңиз барбы жокпу? Жок, андай жок. Андай жок. Андай толтура эле келди өз адамдар. Кийин биздин биякта офис только благотворительный эле болуп кетти. Биякта очередь менен болду. Адамдарга ушундай акыбал берилген экен, ар кандай учур болду да. Бирок менде андай ниет жок. Бул нерсени деле план кылып кылган эмеспиз да. Жөн эле эл катары эле киргизип койгом. Себепкер катары. Себепкер катары. Атак мен мындай болот деп тогуз түш көрсөм оюма келген эмес. Эмне себептен абдел өткөрүп берип койдуңуз? Ушунун аягына өзүңүз Жок, өзү негизи биз үчөөнү, төртөөнү деле чогултмакпыз ал мезгилдечи, акыйкатты өзү. Бирок мен өзү бирөөнө эле сөз берген, бирөөнөн кийин анан экинчиси келип калды да. Экинчиси келгенде анда уже айла жок болуп калды. Өткөрүп берели десек вариант жок. Анан уже экинчисинде уже үчүнчүсүн кылбаганга уже даярдандык да биз. Кылбайбыз деп эле ошондой кылып анан үчүнчүсүн балдарга өткөрдүк. Үчүнчүсүн өткөргөндө деле 80 миллион акча менен өткөрүп бердик да. Биринчиси, экинчиси чогулуп, үчүнчүсүнө 80 миллион менен өткөрүп бердик. эми азыр бирөөгө жардам бериш үчүн дагы аябай кыйын болуп калды. Чындачы, өтө кыйын. Анткени орунду жабынып туруп, баягы акча иштегендер дагы аябай көп болуп кетти. Мындайча айтканда мошенниктер азыр тил менен. Ооба. Анан ошондо учурга кабылган учуруңуз болдубу? Болду. Бирөө ишенич кетип калат экен да. Болду, ошондон кийин бир аз ишенбей калдым адамдаргачы. Өзү эми мындай Кудай сактасын, бирок ооругандарга. Себеби ал аябай оор акыбалда келген. Иштери жарык, мындай денесин жара басып кеткен. Көргөн болсо любой эле жардам берет, болгонун берет да. Бирок ал наркоман экен да. Мындай мошенник экен да, мындай айтканда. Ошондон кийин Азыр мисалы эми бул Хамзалар ооруган оор эле эмес. Мисалы буга чейин эле башка адамдар жардам берип келгенсиз да. Ооба. Туурабы? Бирөөгө жардам берүүдө сиз наркоман сизге урук болуп турду да. Ооба. Сабак болдубу? Ооба. Азыр эмнесине карап туруп жардам берип калдыңыз? Азыр мен мындай өзүм жүрөгүм менен эле ачыгын далилдеп, документацияларын карап, ушундай офистен түрдүү адамдарды көрдүм, чынын айтсамчы. Азыр мына жүрөгүм тартып эле, өзүм эле жардам сурап келген адамдар толтура болду, чынында. Бир колу жок, бир буту жоктор деле келди, интернетке коюп берип койчу депчи. Бирок бунун аябай жогу дагы оор да, негизичи. Биз ошол наркоманга почти 500 миң акча чогултуп берип койгонбуз да. А мен офиске алдап чакырып, сумкаларын карасак ал действительно чегеткен, ичеткен, топуну кийип, таспини тагып өлөйүн деп калган ол бирокчу. Офистен араң басып чыгып кеткен. Бирок кийин да интернетке чыкты, Азамат байкебиз чебер студиядагы. Билбей киргизип алган экен, мен чалгам. Өчүрүп кое бериңиз деп турган менде видеолор бар да, ошо биз кийин келип тартканыбыз. Аябай таң калганда Аскар бул ушул акыбалда кандай адамды алдап атат деп, өлөйүн эле деп калып турго депчи. Ар кандай адамдар бар экен. Бирөөнү бирөө жаман көргөзөт деген ушул да. Азыркы учурда мына угуп каласызбы ушундай мошенниктер тууралуу? Ооба, толтура эле. Ошо менен иштегендер тууралуу? Ооба. Толтура эле. Толтура. Эми элге кандай мындай туура информация жеткирсек болот, маалымат? Эми Кандай деп ойлойсуз? азыр эми такташ керек го дейм, бардык нерсени тактап далилдеп. Азыр тем более ушул боюнча дагы бизде отдел ачылган да, кибер депчи. Ал жака да 2 жолу чакырды, ушуну алданбоогочу. Мурда
Ба карманщиктер болгон болсо азыр интернет аркылуу алдап атышат да. Мисалы, кече фонддо деле биз бир кичинекей баланы кармадык. Номерин алмаштырып туруп өзүнүн эм банкын коюп туруп таргет кетирип койгон да. Азыр ушундай ооруп атканда карталарын алмаштырып берип, QR коддорун алмаштырып берген учурлар болот экен. Сактаныш керек, такташ керек го дейм. Карап туруп эле бере берсең дагы кандай болот билбейм. Мен главный бердим деген менен далилдеп, чындап муктаж адамга жеткен болсо, ошол жакшы го дейм. Жана оюнчулуктуңуз беле бирөөлөр акча чогултуп элек, бирок процентин алып калат. Угам, дагы деле угам. Дагы деле билем. Туура эмеспи? Кандай ойлойсуз? Эми алар ичара кандай сүйлөшүштү билбейм, бирок бул кайрымдуулукка такыр туура келбейт го. Бизде деле 20% дептир. Сизди алып калды депти? 20% болгондо 510 миллиондон канча акча алып калган болобуз ошондо? Эсептеңизчи. 510 миллион. Минус 20%. 510 миллион болсо 90 так, 102 миллион. 102 миллион алып калган болот экенбиз эгер 20% алсак. Ушул жерде акча чогулду, ушул отурган жерде. Ушул жерде болду. Ушул жерден акча чогулду. Жок, ушул жерден чогулду акчачы. Ушул жерден анан акырында офистин акырында 20% турмак. Офисти бир бияка жылдырдык. Тыйындар калган да, шыпырдык. Ар жактан бери шыпыр ортого чыкты, бир тыйын чыкты. Анан 0,001%-ын да берип койдук тапшырып. Бир сомуна чейин. Ооба, биз вообще алган жокпуз. Бул сбордон кийин дагы адамдын өмүрү ушунча кымбат экен чыныңыз окшойт. Ооба. Бул өзү жүлүн оору экен, эмне экен? Жүлүндө экен оору. Жүлүн оорусу экен негизи. 170 миллион еще не гарант экен да? Не гарант. Мындай, ушул 170 миллион сом менен айып кетет деген сөз жок экен. Мен сизге бир суроо берип коеюнчу. Арузаттын анал кандай экен состояниясы? Арузат жакшы болуп калыптыр буюрса, бирок азыр басып кетүүгө дагы мындай аракеттерди кылып, Убакыт керек. бассейндерге барып, башка жака болуп мындай. Бул оорудан кийин дагы байга барыш керек бекен? Барыш керек экен, ал стабильно барып аракет кылыш керек. 100% укол сайды басып кетти деген эмес, э? Жок. Мунун аркасында да чоң иштер. Анан Кыргызстан боюнча да бир 40 бала бар экен. Арасынан чоң адамдар деле бар экен. Ооба, чоңоюп калгандар. Каражат жетишсиздигинен айла жок болуп калган. Анан Арузат боюнча дагы азыр бул чыгарылышта өзүңүз көрсөңүз болот. Ушул чыгарылышта сиз чыккан чыгарылышта эле биз чыгарабыз. Анан азыркы учурда сиздин өзүңүздүн жумушуңузда эмне жаңылык болду? Жумушта биз ушул баягы жилочник акча чогулган жерде бүт офис жылдырып койгонбуз, Корея бияка. Евразиянын бул жака жылдырабыз. Бул ушул маселе ушул жерден чечилет. Тонировкасы дагы, наклейкасы дагы, Кореясы дагы бардыгы. Анан автосалон ачтык. Денсиапин 60 деп Кызыл аскерге. Бекбек ошол жака койдуңуздар окшойт. Бекти Жыласбек деп туруп ошол жака кетирдик. Ал жагында көрөлү деп, себеби биздин жумуш машина болгондон кийин ошо автосалон кылалы депчи. Корея маселеси кандай болуп атат азыр? Корея маселеси шүгүр. Күнүнө балдар алып атат. Мисалы, бир жумада минимум 20-25 машина алабыз. Аллага шүгүр, жакшы эле. Элдин ишеничи бар. Эми салон ачылгандан кийин ал жакта да продажа көбөйсө керек. Себеби келет экен да мен машина алайын дедим эле десе, биз Кореядан да услуга бар деп. Жакшы эле шүгүр. Азыр Дубайга караганда Корея көп басым жасап Ооба, кошту. өзү негизи эле өзү кореец машиналарга басым көп жасап калыптыр. Автосалонго деле 90 машина келсе, 70-и кореец, 20-сы американец да. Калган бүт эле Корея болуп калыптыр. Таза машина келет экен, анан 15 күндө келет. Келди, мына жерге окшоп тизип, чукулап, ходовой дебейсиң да. Келди, минут чыгып кетет экенсиң да. Сиздерден бир жарнаманы окуп калдым окшойт. Үйгө чейин барып, выездной кылып койдук. Съемканы. Себеби мындай экен да, Мунарбек. Азыр биз Кызыл аскерде турсак, магистраль дагы бул жерде экен. Пробка мезгилинде 2 саатта барат экен. 2 саатта барып, кайра 2 саатта келип, жөн эле бир күндүк убактысын кетирет экен дагы. Бул бизге барбай калат экен да. Эгер биз ошол услуганы койсок, биз балдарды кое берсек, үйүнүн алдынан барып тартат, бирок ошол эле аккаунтка кирет да. барып тартып келет. Баары тартты, биздин балдар тартты, кирди, болду. Акчасын сүйлөшүп алабыз. Азыр автосалон 1,5 миңден тартып атабыз, выезднойду 2 деп койдук. Анткени жолдо такси пас. Жол кире. Ооба кетсе. Эми алдын убактысын үнөмдөйбүз. Бирок зоног аябай көп. Жакын арада буюрса бирок ушул өйдө жакка да качабыз. Автосалончу. Өйдө жак деген кайсыл жак болуп калат? Бишкек жок. Эми ушул Горкийден ушул мына Эсхан айланасынан деп атабыз. Азыр 1-2 локация таптык. Анан эми точно чечилип калган болсо ал жакка да ачып коебуз. Жакшы. Эми шаарда айланып жүрсөңүз, автосалондон көп нерсе жок болуп калды деген. Ошондой. Автосалон, Автодубай, Корея дегенден көп нерсе жок. Эми ар кимдин рызкысы. Кече воскресенье 164 машина тартыппыз. Бул уже автосалондо рекордный количество экен.
Негизи ачканыбызга 4 күн болду да. Кудайга шүгүр бирок. Эми Хамзанын кимдин ата-энеси менен сиздин телефон Мен азыр жана эле чалып сүйлөштүм эле, бирок буларда VPN жок экен да. Анан мага голосовой жөнөтүп бериптир. Телефонмен сүйлөшүп албайт атабыз WhatsApp аркылуу. Ботимде ошондой. Ал жактан ботим менен да, бизде ботим жок. Бирок баары жакшы көрүнүп атабыз дейт. Квартираларга жайгаштырган. Ар бир ошол, мындай айтканда ошол анал больница өзү жайгаштырган. Өзү бүт ошонун ичинде болгон, сумманын ичинде. 3 ай карашат. Квартирасы өзүндө, аэропорттон тосуп алгандары и токко тамак ашын өздөрү кылышат. Ал жерде эми Дубайдын тамагын деле жай алышпайт да. Биз өзү жасап жебесекчи. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Эми эмгегиңиз эл көрдү. Балаларыңыз иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат. Эң башкы үй бүлө бакыт каалайсыз. Рахмат жок. Алла разы болсун. Урматтуу достор, биз азыркы учурда Акынбаев көчөсүндө келатып, жолдун ортосунда турган баспаган атаны көрдүк. Эми машинадан өтүп атканын көрүп атасыздар. Аябай кооптуу да негизи. Азыр сурап көрөлү, эмне жардам керек? Балким көп сумма акча керектир. Атабыз улуу эле киши экен. Туңуштур. Эми бул жолдорду карасаңыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ассалам алейкум, ата, кандайсыз? Жакшысызбы? Кандайсыз ата? Несиңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Сиз менен сүйлөшөлүчү бир аз. Ысыкта кыйналган жоксузбу? Кыйналган жоксуңбу? Ысыкта кыйналган жоксузбу? Жок, кыйналган жок. Жакшысызбы? Жагдай кандай сизде? Иә. Жагдайыңыз кандай? Абалыңыз жакшыбы? Эмне болуп атат? Бут ооруп. Бут ооруп атабы? Жанагы кайрымдуулук фонддорго кайрылып көрдүңүз беле? Качага? Кайрымдуулук фонддор бар го, жардам берген. Ошого кайрылып көрдүңүз беле? Жок, кайрылып көргөнбүз. Кайрылган эмессизби? Бутуңуз эмне болуп атат? Эмне болгон негизи? Мурун сынган. Азыр ичине жакшыраак болуп калды. Муну менен эмне тартып атасың? Эгерде коомчулуктан сизге жардам керек боло турган болсо, эл журт сизге жардам берели деп сизден кабар алып келгенбиз. Эми мындай жерде туруп кооптуу да сизгечи. Машина сүзүп кетсе ким жооп берет? Кандай ойлойсуз? Машина сүзгөн жокпу, билбейм анан. Коркунуч деле жокпу сизде? Эч кандай. Жок. Бул бутка канча сумма кетет? Иә. Канча сумма кетет бул бутка? Билбейм, азыр сумма кетет бул дейм. Азыр кетет, кимметелер бар, акча жок да. Акча жок. Күнүндө канча акча чыгып калат бул жерден? Болжол менен. Мен менен көп болсо 500-600 сом. 500. Майда чыгып, тендер чөптүм мен. Тамак ашка жетет экен да. Мен тамакка, квартирага. Квартирада турасызбы? Квартира төлөйсүзбү кадимкидей? Ооба. Канча төлөйсүз квартирага? Квартирага почти 5000 доллар. Айына турасың. Мына камерага тартып атасыңар. Биз журналистпиз да. Сизден кабар алып келгенбиз да. Макул ата, ишиңизге ийгилик анда. Жакшы болуп кетиңиз, жардам керек болсо айтыңыз. Же балким кайрылууңуз бар азыр бизге. Жок. Жокпу? Жок, нормально. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу көрүүчүлөрүмүз менен чогуу таанышалы. Алейкум ассалам. Жакшы. Менин атым Курбаналиев Чыңгыз Абдуллазович. Азыркы убакта Элим Барсынбы коомдук кайрым фондунун председатель правления. Жалпы иш алып баргансыздарга канча жыл болду? Биз фонд катары иш алып барганыбызга 2008ден бери иш алып барсак, 17 жылдын жүзү болуп турат. Азыр Кыргызстанда Көл менен Арында официалдуу ачылып элекпиз, калган областтарда бар. Эми ушунча тажрыйбасы бар ишмер катары негизи бир адамга жардам берүүдө чын эле жардамга муктаж экендигин кантип аныктап анан жардам бересиздер?
Негизинен бизде азыркы тажрыйбанын негизинде эмне болуп атат? Бизде фонддо соц бөлүм деген бөлүмүбүз бар. Соц бөлүмдө ошол социалдык тармакта окуган кыздар, балдар иштейт. Ал жакта кабыл алышат. Бир канча документтер аркылуу өздөрүнө тастыктаган аз камсыз болгон үй бүлө деген документтер, ошолордо же болбосо үй бүлөсүнөн бирөөсү кайтыш болгон болсо, же болбосо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ошол тастыктаган документтерин алып келишет. Ал документтердин негизинде анан биздин соц кызматкерлерибиз жайынан барып социалдык изилдөөгө барат. Эгерде чындыгында муктаж үй бүлө болгон болсо, ошонун негизинде биз 1 жылга же болбосо 2 жылга каттоого алып, аларга кийим кечеден, азык түлүктөн, балдары болгон болсо бир окуусуна ошентип жардам көрсөтүлөт. Аруза деген кызыбызды эстейсиз да? Ооба. Ошол сиз тарап ошо элдин барысына жардам болду беле? Биз ошол арузат убагында биз Ошто болуп калганбыз. Менин эсимде жок. Бирок биздин волонтерлор, адашпасам, бир немесинде бизден суранышкан. Ошо волонтерлор менен бир чогуу бир жардам көрсөтүп аласыздар дегенде бир волонтерлор аркылуу жардам көрсөткөн, сбор кылынган бир канча күн. Акыркы Хамза уулдарыбызгачы? Бизге ошо Хамзанын атасы келген. Бул февраль айларында болуш керек. Февраль айында келгенде фонд тарабынан биз айтпадыкпы, биз жанагы жардам колун суналы деп, же алар документтерин тапшырышкан, анан көрүп таанышып отуруп, бул жерде атасы келип отуруп, биздин колубуздан келген жардам ошол соц тармактардан жарыялап гана жардам берип алабыз дегенбиз. Анан бирок эң маанилүүсү команда менен иштеңиздер деп, бир өзүбүздүн эми тажрыйбабызды же болбосо акыл кеңешибизди айтып бир неме кылганбыз аларга. Эми мен эч кимди жамандабайм. Бардык абалыбыз ар кандай да 5 кол темес деп айтып кеттиңиз. Эми сиздин жеке пикириңиз да. Элдер мисалы базарларда болсун же мечиттин оозунда турганда кайрымдуулук сурагандар аябай көп. Анан жеке сиз ушул элдин барысынын жетекчиси катары сиздин оюңуз ошолорго кандай ойдосуз? Биз ошолорго акча бергенибиз туура эмеспи, кандай дейсиз? Эми ал жерде сурагандар чындыгында муктаж болуп сурагандар бар. Ошонун жанында чындыгында буну кесип кылып алгандар бар. Бирок баягы кесип кылып алгандар кандай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болушу мүмкүн. Же болгон болсо үй бүлөсүндө ошондой бир ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок ал жер эч кайсы жерде иш кыла албайт. Балким ошол биз көргөн баягы намаз убакыттарында же болбосо жума күндөрү ошол жерде бир аз кайырчылык кылып, элден жардам сурап, ошонун негизинде үй айтканда кара казан кайнаткандар дагы бар. Эми ага баягы бир кесе айта албайбыз, сен берсең болбойт. Бул эми көңүл иши да, бул кайрымдуулук негизинен көңүл иши. Жараткан Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн биз ниетибизди тууралап кыла берели, калганын биз берели, калганын иншалла жараткан Аллах Таала берекесин берсин дейбиз. Негизи кесип кылып алган деп атпайсызбы? Ошо кесип кылгандар аябай көп экен. Көпчүлүк ачты. Анан көпчүлүк кайрымдуулук менен иштегендер бар экен. Бир инсанга жардам бериш үчүн бирок элден түшкөн акчадан канча бир пайызын алып калышат экен, мисалы. Сиздерде кандай ошол маселе? Бизде баягы жүрөктөн жүрөккө деген улуттук телерадио корпорациясы менен былтыркы жылдары бир канча жыл иштеп келди. Азыркы күндө дагы иштеп жатат, уланып жатат. Азыр көптөр болсо дагы. Биздин реквизиттер чыгат болчу. Анан бир каарман 2 жума же болбосо 3 жума турат. Ал жерде канча каражат түшкөн болсо, ошол бойдон берет элек. Берки биз баягы жардам колун суналы деген баягы жардам сурап келгендердин биз өзүбүздүн реквизит эмес, ал жерде фонддун баягы Instagram баракчаларына же болбосо Facebook баракчабыздан алар чыгарылат, бирок өздөрүнүн жанагы реквизиттери коюлгандыгы үчүн алга биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз ал жерден эч нерсе баягы неме кыла албайбыз. Ал канча түшсө дагы өздөрүнө кетет. Өздөрүнө. Бир сом албайсыздар. Бир сом албайбыз. Жада болсо жанагы жүрөктөн жүрөккө деп атпайбызбы? Ал жерде дагы мисалы 3 жума, 2 жума чыгат болчу, канча каражат болсо ошол бойдон выписканы чыгарып туруп, мына канча түштү, баары ошого берилет болчу. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы 100% акча түшкөндөн 30%ын алып калгандарга. 100% түшкөндөн 30% бул менин оюмча эгерде 30% алган болсо туура эмес кылат. Себеби баягы кээ бир суммалар көп чогулуп атпайбы? Эми элестеткиле, азыркы же болбосо 100 миңдик операция болгон болсо байке, анда 30 миңин өзүнө алып калуусу бул
өтө чоң сумма. Демек туура эмес деп эсептейсиз. Демек мен мындай айтканда биздин оюбузча ал туура эмес. Эгерде туура болгондо биз дагы аны кылмакпыз да. Ошон үчүн менин оюмча дагы жана жалпы баягы фонддун ишмердүүлүгү боюнча дагы бул көз караш туура эмес. Баягы 30% болобу, 20% болобу ал туура эмес. Эми көчөдө мисалы тыгымдарда туруп калсаңыз ыктыярчылар коробкасы менен көтөрүп басып жүргөндөр болот да. Кээ бир ыктыярчылар ыктыярчы болуп жүргөн уялабы билбейм. Кээ бирөөлөр маска тагып алып, мынтип жүзүн жашыргандар бар. Ошолорго ишенсе болобу? Ыктыярчыларга кандай маани беребиз? Ошо дал мисалы элим барсыңбы, кандай ишенебиз? Сиздерде Биз негизинен ыктыярчыларга айтпадымбы баягы жана Арузатта гана бир ыктыярчыларга акча каражат чогултууга биз мен өзүм күбө болгом, ага жардам берүүгө бир көмөктөшкөнбүз. Канча түз ошол баарыны уже командасы менен чогуу жүрүп берилген. Бирок бир дагы негизинен андан сырткаркы убактарда биз акча каражат чогултууга ыктыярчыларды чыгарбайбыз. Жана коробка кармапчы. Чыгарбайсыздарбы? Биз элим барсыңбы, мындай айтканда такыр чыгарбайбыз. Эмнеге? Себеби ал жерде мындай айтканда ар ыктыярчылар ар кандай болот. Себеби бизге келген ыктыярчыларыбыз дагы да көбүрөөк эмнеге көңүл бурушат? Чөйрө тапсам, дос тапсам, ошо мен дагы ошол студенттик күндөрүмдө бир кайрымдуулук маданиятына мындай айтканда салымды кошуп калайын деп балдар кыздарыбыз келет. Ошолордун негизинде аларга биздин болуп жаткан иш-чараларга гана көмөктөшөт. Бирок беркиндей баягы акча чогултууга биз негизинен эле фонд андайга барбайбыз. Себеби балким эгерде көрсөңүздөр сиздер дагы айтыңыздар, эгерде ошентип элим барсымын логосуну же болбосо элим барсымын брендине алып эгерде чыккан болсо, анда биздин балдар кыздар эмес деп түшүнүңүздөр. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге. Башкы иштериңизге ийгилик. Албетте сиздердин эмгегиңиздерди эл баалайт. Бар болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз мырза. Рахмат. Ассалам алейкум. Азыркы учурда жакында эле резонанс болду. Хамзаларга акча чогултуруп кызмат кылдыңыздар, эл көрдү, эл баалады. Эми ошол ооруларды дагы жабынып акча тапкандар бар. Ошол боюнча укканыңыз барбы? Негизи андай учурларды көрүп деле жүрөбүз го. Ага чейин мисалы баягы органдар деле кайрымдуулуктун аркасынан мисалы машина алгандарды, кайрымдуулуктун аркасынан пайда тапкандарды чыгарган учурларды интернет тармактарынан, жаңылыктардан көрбөдүк. Андай учурлар негизи катталат экен, бирок баягы кээ бирлери мисалы эм банктарын коюп алып, ошентип акча иштегендер болот дешет. Негизи биз өткөндө сбордо мындайча айтканда көп байкадык. Себеби биз өзүбүз баягы топто жүргөндө өзүбүз байкабай аттык да. Бирок арабызда ошо түз эфир уюштуруп, өзүнүн эм банктарын коюп алып, өзүнүн ошо карта данныйларын коюп алып, ошо ооруган тараптардын сүрөт видеолорун коюп алып, ошентип өзүнө акча иштегендер болот экен да. Ал эми ошол биз сбор жүргүзүп аткан учурдагы гана көрүнүштөр. Бирок андан сырткары толтура дешет. Негизи мына мен ички иштер министрлигинин кибер коопсуздук бөлүмү менен байланыштым. Алардын ишмердүүлүгү менен да тааныштык. Чындыгында алар мониторинг кылат экен. Мындай учурларды көп каттайт экен. Билинбегени менен мисалы мониторинг кылып кайсы жерде ким кандай эмне кылып атат, бүт мониторинг кылып карап көзөмөлдөп турушат экен да. Бул ички иштер башкармалыгынын баягы элдин коопсуздугу үчүн аябай жакшы уюштурган иш-чарасы да. Анан негизи бул нерсени алдын алыш керек. Сиз элге кандай кеңеш бересиз? Элге кеңеш берерим эми мисалы кимге акча которуш керек? Ал мисалы ким балким ооруп акча сурап аткан болсо, анын контакт данныйларын такташ керек биринчи. Ким, мисалы ооруп аткан ким, анын жакыны ким, ал эм банкпы, оденгиби, виза картабы, ал чыныгы өзүнүкүбү, өзү менен керек болсо телефон номеру аркылуу байланышсын. Байланышып тактап чыныгы ошол координатпы, ошол координат болсо, анда чын жүрөктөн чыгарып каалаган суммасын жардамын берсин. Туурабы? Анан кимдир бирөө чалып эле андай болуп калды, мындай болуп калды, тигиниңиз жакыныңыз бир аварияга учурап калды деп жалган маалыматты эме кылып, мына ссылканы жөнөтөбүз, ошону ачып коюңуз
беребиз деп атып деле Эм банкынан же башка координатынан акча урдап койгон учурлар деле көп экен да. А негизи ким чалбасын, кимге жардам бербеңиз, негизи координаттын анык же анык эмес экендигин такташ керек. Такташ керек. Биринчи тактамайынча акча бербеш керек негизи. Эмне адам өзүндө сак болуш керек да. Мусулман эми бардык жагынан күчтүү болуш керек. Сак болуш керек. Сак болбосоң бар жогуңан иштеп кетет да. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул коробка менен чогулткан ыктыярчыларга келдик. Бул жердеги ыктыярчыларды өзүңүздөр билгендей жакында эле Аймерим деген кызыбыз ооруп аткан. Кечинде ушинтип өз ыктыярчылар өздөрү жумуштарды таштап, аз да болсо салым кошолу деп ушул жака келиптир. Эми ыктыярчылар менен сүйлөшүүрдөн мурда бул кызыбыздын апасы менен сүйлөшөлү. Жүрүңүз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кандайсыз апа? Жакшы. Иштериңиз. Да, шүгүр. Бул кыз Аймеримдин апасы болосуз. Аймердин апасы болом. Бул орун билгениңизге канча убакыт болду? Орун билгениме 7-8 ай болду, 8 айдай болуп калды. Азыр канча акча чогулду? Азыр биз банкта жаткан жана наличка акчалар 67 миллионго жетип калды. Тегерегинде болуп калды. А биздин мүлктөр бар, машина бар, 2 машина, жылкы бар, дагы майда чүйдө жанагы кийим-кечектер бар. Ошолорду аккумулировать этип 70 миллионго эсептеп атабыз да. 70 миллионду чамалап калды. Кудай каласа. Ошо эми чогулат буюрса. Канча ыктыярчы иштеп атат азыр? Бизде азыр 20 чакты, 15-20 ушундай болуп турат. Була өздөрүнүн сабактарына, өздөрүнүн иштерине байланыштырып мындай совмещать этип иштешет, келип турушат, жардам берип турушат. Постоянно болгондордон азыр региондорго чыгып кетишти, активист болуп бизде региондордо жүрүшөт, бир 20 чактыдай балачы. А бул жерде деле азыр 20 чактыдай бала кыздар бар. Алар ошо окуусуна совмещать этип бизге келип жардам берип атышат. Ушул акча чогултууда коробка мененчи кандай кыйынчылыктар болуп атат? Мисалы, мошенниктер, орусча айтканда, мошенниктер туш келген жокпу? Сиздердин атыңыздарды колдонуп акча чогулткандар катар элекпи? Мен өзүм жолуккан жокмун, бирок ошондойлор бар деген үчүн мен дайыма ушу балдар менен кайсы базарга барсам да кошо жүрүп атам. Эмне дегенде, балдар бирибизди тааныйбыз, мени таанышат, элдер мени таанып, дагы апасы менен келиптир деп салып атышат да. Өзүм кошо жүрүп атам, мүмкүн болушунча Дордойго да барып атам, Ош базарына, кайсы жерге, Сумга деле, филармонияларына, концерттерге болгондо деле өзүм кошо болуп атам. Эгерде бул жерде боло турган болсо, эки жерде болгон болсо, бул жерде эми постоянно 3 күн чыгып койсом, эгер филармонияга дагы болуп калса, бир күн ал жака барып коем. Ушуну сөзсүз өзүм кошо болуп атам да. Могул канча бир күндө канча сумма чогултат болжол менен? Болжол менен 200 азыркы учурда 200 миң сомго неме болуп атат, наличка ошо күнүнө. Эм банктар бизде онлайн переводтордон Эм банк, Оденьги, Оптима банк, Каспи, Тинькофф бар 5 банк неме болот да. Чогултуп келгенде биз мурдакы отчетубузда 7 күнүн отчетуна 7 миллион с чем-то чыккан 7 күн ичинде. Буюрса, бул реквизит азыр биз экран аркылуу чыгарып коебуз. Албетте көрүүчүлөр күмүш сырга болсун. Бул кызыбыздагы сыма менен ойду, золген сыма экинчи тип диагноз коюлган кызыма. Биз билгенибизге 7-8 ай болду. Кызым төрөлгөндө деле ушундай экен, биз билбей башка диагноздор менен көп лечение алганбыз. Ошо билгенден баштап деле бизге кыйын, оор болду. Бул дары кымбат, билесиздер, анан эми ар бир уулдун ооругандар арты жабылып кетип атат, акча чогулуп. Ошолорго жабылганда мен да үмүтүм жанып, ушу кызыма дагы золген сыманы алып, кызым да шыпаасын таап кетсин деген чоң үмүттө чыктым.
үмүтүм кыргыз эли менен айланайын, ушу кас жерге барасың, мени көрүп калса деле, ушу жашыл кийимчен кыздарды, балдарды көрсө деле Аймеримге салайын деп салып атышат. Алла разы болсун сиздерге, рахмат. Ушу кыргыз элинде, Кыргызстанда жашаган калкымдан айланайын деп атам. Ош базарга барып келдим, келип тур, тез келип тур. Биз ушу соода кылган акчабыздан берип турабыз деп ушундай жакшы сөздөрдү айтып атат. Алла разы болсун. Күнүгө болсо күнүгө келе бер деп атат. Алла жардам беребиз деп. Ушу кыргыз элиме рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Ыктыярчылардан ким сиз, конечно. Коробканы алып алсак болобу? Чогуу. Мисалы, ыктыярчы болуп иштеп жүрөсүз. Канча убакыт болду иштегениңизге? 2 ай болду. 2 ай болду. Мындай терс таасир калтырган сөздөр болду, сиздерге ишенбеген? Албетте андай учурлар болот. Адамдар келип силерге деген акча төлөйт, силер акча иштейсиңер деп айтышат. Анан кайра барып жүрсөң жаман көрүшөт, ошондой учурлар болду. Бирок Кудайга шүгүр, кыргыз эли өтө ынтымактуу, жакшы кең пейилдүү экен, акча чогулуп жатат. Ыктыярчылар акча алып албайт азыр? Жок. Акча эч ким салбайт. Азыр штабтан келдим. Мага бизге ушул ыктыярчыларга деп атай шорпа аш алып келишиптир. Өздөрү алып келишти. Кайрымдуулукка биз ыктыярчылардын ушу тамак ашына чай ичип кетсин деп штабта азыр даяр тамак аштар келди. Бул ак кагазды эмнеге чаптап койгонсуздар? Биз ак кагазды бул жерде бул менин укамдын печаты, ишканасынын печаты. Эмне дегенде ушу печат менен гана биз акча топойбуз. Башка печат бизде жокпу. Бул номерда койгонбуз. Бизден кайсы номер чыгып кеткен бүт жазылуу учетко алынат. Кудай кааласа бул баардыгы текшерүү болот. Баардыгы сбор бүткөндөн кийин бул коробкалардын баардыгы номерация коюлуп, ак түзүлүп, жокко чыгарылат. Эмне дегенде башка жерде эч ким көтөрбөсүн, эч ким колдонбосун деген максатта. Сиз эгерде шаарда бирөөлөр Аймердин атын жабынып, мисалы, коробка алып чыгып кала турган болсо, мындай кагазды печат жок болсо салбай эле коюш керек. Жок, салбай эле коюш керек. Бул жерде Масабиров Шайлообек Медетбеков деген жазуу бар. Одом мындай жок болсо салбай эле коюңуздар. Ал может биздин атыбызды пайдаланып жүргөн адамдар болсун. Бирок мен өзүм аларды көрө элекмин. Эгерде көрсөм аларга деле уялбайсыздарбы деп айтмакмын. Мен ушундай кичине кызымы дарысы үчүн чогулуп жатабыз. Сиз да ошону пайдаланып, ушундай жаман жакка неме кылып атасыз. Элдерди мен ушу базарга чыгып атам. Мен алдымда балдар кетип атса, силер мошенник эмессиңер деген сөздү угуш мен үчүн да аябай оор тиеп атат. Эмне дегенде бул балдар ак ниети менен чыгып атат. Ак ниети менен чыгып атса, ошол балдардын ак ниетин булар мошенник болуп ушундай чаптап алышып, булгап кетип атышат. Андай кылбаңыздар, сураныч. Келиңиздер. Эгерде өзүңүздөргө муктаждык болсо, өзүңүздөрдүн муктаждыгыңыздар менен чыгыңыздар. Чынын айтып чыгыңыздар. Кыргыз элим чындыкты колдойт деген чоң үмүттөмүн. Эч качан көрдүңүздөр кандай гана балдарыбыздын сборлорун жабышып, мына леченияга кетишти. Калптын казайын кайнамайт дейт. Калп айтпаңыздар, сураныч андай кылбаңыздар, туура эмес кылбаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга сурап кетебиз. Ушул биздин Аймерибиздин кызыбызга дагы сиздерден кол сунуңуздарды суранабыз. Анткени биздин ар бир берген садакабыз дагы биздин жашообузга береке берип, көптөгөн балерин сактайт. Чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздер ийгилик. Буюрса, кызыбыз жакшы болуп кетсин. Бул нерсеге 100% ишенебиз. Эл колдойт. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта ушул элибиздин жакшылыктарын ушул туура адамдарга жеткирүү максатында ушул чыгарылышты сиздерге чагылдырып берип тура көрдүк. Албетте, Кудайым көрүп турат, биздин ниетибизге жараша элек, бирок ошол берген жардамыңыздар дагы чындыгы муктаж адамдарга жете турган болсо, бул албетте андан да жакшы деп эсептейм. Ошондуктан өзүңүздөр бирөөгө жардам берүүдөн мурда бул маалыматты тактап, муктаж чынында эле муктаж экендигин билип, андан соң жардам берсеңиздер, албетте жакшыраак деп ойлойбуз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки берүүлөрдөн кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.